Assalamu alaikum. Qirg'iziston eli, qirg'izistonliklar, amansыңарбы, жақсыңарбы? Мен Moskvadan İlyas. Бүтін дүниеде жүрген қырғызстандықтар, иммигранттар, бардыңарға салам айтам. Алла Таала бардыңарды үй бүлөңөргө тынчтык, амандык, эсендик берсин. Бүтін дүние тынчтык болсун. Кыргызстаныбыз, мусулман өлкөлөр тынч болсун. Москвада саат 1:30 болуп калайын деди. Уже жума күн кирип келди. Алла Таала бардыңарга жума күндү бардык мусулман элине жер жүзүнө тынчтык, амандык, береке берсин. Амин. Алла Таала Кыргызстаныбызды чоң өлкөлөрдөн кылып, үйдө жаткан, больницада жаткан, табы качкан касалдар, Алла Таала шифа берсин. Жолдо жүргөндөрдү сапарын аман кылып, ким кайсы ниетте каяка чыккан болсо, Алла Таала жакшы ниеттерин жеткизсин. Урматтуу кыргызстандыктар, бул видео чыгарылышта дагы Кыргызстанды баштайбыз сүйлөштү. Мына Камчыбек Кыдыршаевич, Ташиев, президент Садыр Жапаров, Нуркожоевич командасы иштеп атат. Алхамдулилла, мына Кыргызстан. Мен дагы кайрылып кетейин, неге дегенде мен Кыргызстанда төрөлгөнмүн, Кыргызстанда жашайм, Кыргызстанда каным төгүлгөн. Кыргызстан үчүн жашайм. Кыргызстанда диним үчүн, Кыргызстаным үчүн иштейм, колумдан келгенче. Мына Кыргыз автономия Кыргыз кара автономиясынын 100 жылдыгы болуп арнап жатат. Мына президентибиз 100 жылдыгына 100 завод, фабрика ачабыз деп арнап айткан эле болуп атат. Алхамдулилла. Аллага шүгүр. Мына ошол адамдар Кыргызстанды бүтүндүгүнүз документ кылган адамдар экен да. Мына Кыргызстан территориясы Кыргызстана, Кыргыз автономиясы, кара автономиясы. Никто сүйлөбөсөм кечиресиңер. Мен дагы ошол жөнүндө кичине сүйлөп куттуктап коеюн дедим. Кыргызстандык ул адамдар көп өтүп кетти, калбады. Алла Таала ошол өткөн ошо именно Кыргыз автономиясынын, кара автономиясын курган адамдар Алла Таала мекени бейиштен кылсын, жаннаттуу кылсын. Кыргызстанда бүт болуп аткан сооп иштардан Алла Таала ошолорго берсин. Алла Таала ошол кабырын нурга толтуруп, ошол адамдарды амандыкта бейишине киргизсин. Амин. Мына Борбор Азияда кала берсе бүтүн дүйнөдө Кыргызстаныбыз өнүгүп атат. Көп эксперттер, мировой эксперттер уже сүйлөштү баштады эле. Мурда Кыргызстан жөнүндө сүйлөбөйт эле көбү. Азыр мына Кыргызстанда адалеттүүлүк келди, башталды чоң адалеттүүлүк. Армиябыз күчөйүп атат, экономикабыз күчөйүп атат. Ошо сүйлөштөн максат келгиле туугандар, биринчи очур биз пелибиз оңулайлык. Мындай кичүү пелди болойлук. Мына канчалаган деген иммигрантбыз, Москвада жүрөбүз. Мына кече эле эки кыргызстандык урушуп атат. Не урушуп атасың? Бирөөсү бир проблема сазал. Кичине кечиримдүү болойлук, кичүү пел болойлук. Мен неге сүйлөп атам? Биздин пелибизге жараша Алла Таала бизди ошондой кылып коет. Келгиле өлкөбүз өнүгүп атат, дуа кылайлык. Кыргызстаныбыз тынч болсун. Борбор Азия биримдүүлүк керек. Мен мына канча сүйлөйм башка видеолордо, башка каналдан сүйлөйм. 35 Европа өлкөсү кандай биримдикте күчтүү да. Биз дагы Борбор Азия ушундай болушубуз керек. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Түркмения, Азербайжан, Турция, Кипр, кийин Кудай берсе Афганистаным тынч болуп атат. Время келсе кошулат, дуа кылайлык. Ушул чоңдай өлкө расмий союзник болушубуз керек да. Келечекте биз биримдикте мындай күчтүү турса, эч ким бизди бөлө албайт. Динибизди коргоп, мамлекетибизди коргоп, элибизди, намысыбызды коргосок, кийин биз күчтүү боло алабыз да. Ниетибиз түз болуш керек. Сүйлөштөн максат келгиле балдарыбызды таштап койбойлук. Тарбиясын берелик балдарыбызды. Көп адам сүйлөйт. Балам жаман болуп кетти. Өзүбүздө бардык нелер өзүбүз уйнап атабыз да. Балдарыбызга жакшы тарбия берелик, туугандар.
Бардыгары тынчтык каалап калам, келгиле дуа кылайлык. Борбор азыр биримдүүлүк болсун, бир болойлук, союздук болойлук. Иншалла şu иммигранттыктан кутулайык. Кыргызстаныбыз өнүгүп кетсин. Амин. Кыргызстаныбыз эл өнүксүн, ар бир семья өнүксүн. Кимдир балдарын берип аткандар бар. Алла Таала балдарын бактын берсин. Бардык ата эне жакшы ниет кылып бала көрөт, балам имандуу болсун, инсаптуу болсун, элге кызмат кылсын деп дуа кылайлык. Кыргызстаныбызга келечекте Кыргызстан чоң өнүккөн өлкөлөр болсун. Келгиле Кыргызстанга дуа кылайлык, башка өлкөлөргө дуа кылайлык. Алла Таала мына Фаластиндагыларга жардам берсин. Башка биздин коңшу өлкөлөрдөн кыйынчылык болуп атат, эми түшүнөсүңөр. Ошолорго эми Алла Таала жеңилдик берсин. Биримдүүлүк болойлук, бөлүнбөйлүк. Бар жерде биз Кыргызстан эли, Борбор эли бир болсок, ошодо күчтүү болобуз. Сырттан бирөө келип бизди бөлө албайт. Бардыгына Аллага аманатсыңар, тынч болуңар.